Өкмөттүн жаңы түзүлгөн курамы жарыяланып, такталган тизме белгилүү болду. Өкмөттүн курамы мурдагыдан өзгөргөн. Премьер-министр Улукбек Марипов, биринчи вице-премьер Артем Новиков, экономика жана финансы министри, вице-премьер Улукбек Карымшаков, өкмөттүн аппарат жетекчиси Жеңиш Асанкулов, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, коргоо министри Таалайбек Өмүралиев, айыл, суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, транспорт, архитектура жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдралиева, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев, юстиция министри Асель Чынбаева, маданият министри Кайрат Иманалиев, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев. Булак, Спутник KG. Күйөөсүн балта менен чапкан Таласта 27 жаштагы келин кармалды. Талас облусунда күйөөсүнүн өлүмүнө шектелип 27 жаштагы келин кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. 30 январ күнү саат 6:30 чамасында Манас районунун Новоденск айылынын тургунунун жансыз денеси өзү жашаган үйүнүн короосунан табылган. Окуя Манас райондук ички иштер бөлүмүндө маалыматтарды эсепке алуу журналына катталып, окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу чыгышкан. Тергөө ыкчам тобу тарабынан окуя болгон жерге барып, жеринен кароо жүргүзгөн учурда үйүнүн кире бериш бөлмөсүндө 1994 туулган ХН аттуу жарандын жансыз денеси жаткан. Денесинде учтуу нерсе менен кесилип, урулган жаракат белгилери болгон. Иликтөөнүн жыйынтыгында кылмышка шектелип, маркум жигиттин аялы кармалып, Кара Буура райондук ички иштер бөлүмүнө камакка алынды. Ал жолдошу экөө уруша кетип, күйөөсүн балта менен чаап өлтүргөн. Азыркы убакта аталган факты боюнча экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Экөөнүн ортосунда 3 бала болгон. Булак, Аргумент KG.